Рамазан айдын касиети өзүнчө. Орозо тутуунун касиети өзүнчө. Эки бөлөк. Жөнөкөй күнү деле эгерде орозо кармасаңыз, бир күн Алланын ыраазычылыгы үчүн 70 жыл дозоктон узак кылып коет. 3 риваяттарда келет, 3 аң Алла Таала аны узак кылып коет. Ар бир аң дозоктон жер менен асмандын аралыгындай. Жөн эле ал. Бир күн орозо кармаган. Пайгамбар айтқан орозону бекем кармап жүргүлө. Ал эмне? Дозоктон калкан, дүйнөдөн, шайтандан калкан. Орозону бекем кармагыла ага тең келе турган амал жок дейт. Алла Таала айтат, орозо мен үчүн буну сообун мен берем, же болбосо мен өзүммүн дейт. Риваятта бул орозо боюнча да. Жөнөкөйлөр. Бирок Рамазандын орозосуна келгенде, бул өзгөрөт. Рамазандын өзгөрөт бул. Анткени Рамазандын орозосу фарыз. Башка айлардын орозосу фарыз эмес. Кандай эле мечиттин өзүнүн фазилети бар, мечиттин ичиндеги амалдын өзүнчө фазилети бар. Намаз окуу, Куран окуу, зикир чалуу, дуа кылуу, илим алуу, имандын халкасында отуруу. Бул өзүнчө амалдынчы. Бирок мечиттин өзүнүн аурасы, өзүнүн таасири, өзүнүн даражасы, өзүнүн касиети, өзүнүн сообу өзүнчө бул. Кудум ушундай эле Рамазан айдыкы өзүнчө, Рамазан айдыкы өзүнчө. Тугандар, орозо өзүнчө. Мисалы Рамазан айда бирөө ооруп калды, орозо кармай албай калды. Бирок Рамазан айдын касиети бар да. Орозонун касиети жок ада, бирок Рамазан айдын касиети бар.